НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда Айнура Каватай кызы жана Мирзат Муканов кызмат кылабыз. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Тоғыстороодо абал курчуду. Жергиликтүү тургундар милиция кызматкерлерин таш бараңга алып, алтын чайкаган комбинатты өрттөп салышты. Жогорку кеңеш Индира Жолдубаеваны кызматтан алды. Өлкөнүн тарыхында биринчи жолу парламент президенттин сунуштамасы менен башкы прокурорду жумуштан кетирди. Президент Сооронбай Жээнбековдун чет өлкөгө визити уланууда. Түркияга болгон расмий сапар жыйынтыкталып, бүгүн мамлекет жетекчиси Бельгияга барды. Унасын арзан каттатам деп узак кезек күткөндөр машиналарды жеңилдетилген баада кайра каттоо компаниясын ишке ашырууга адистер жетишпей жатат. Тоғыстoro районунда жергиликтүү тургундар алтын чайкаган фабриканын имараты менен техникасын өрттөп салышты. Бүгүн 1000ге жакын адам митингге чыгып, JL Макмал Девелопинг компаниясынын жетекчилиги алардын талаптарын аткарбай жаткандыгына нааразычылыгы билдирип кескин кадамга барышкан. Тоғысторолуктар бул ишкана экологияны бузуп жатат деп көптөн бери аны жабууну талап кылып келишет. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен жашоочуларды көндүрүү мүмкүн болгон эмес. Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, чогулгандар аймакка барган атка минерлерге жана милиция кызматкерлерине таш ыргытып, 3 киши жабыркады. Тартип сакчылары мекемелер аралык комиссиянын мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн аларды чыгарып кетишкен. Комбинатты өрттөгөндөрдүн көбү жаштар экени айтылууда. Окуя болгон жерге өрт өчүрүү кызматы чакырылып, бирок жол тосулуп калгандыктан өтө албай койгон. Милиция кызматкерлери учурда териштирүү иштерин баштады. Анын жыйынтыгы менен жергиликтүү тургундардын бүгүнкү кадамына укуктук баа берилет. Бул маселе бүгүн парламентте дагы көтөрүлүп, депутаттар өкмөт башчыдан кырдаалды жөнгө салууну талап кылышты. Мурунку Макмал заводунда элдер чогулуп турат дейт. Бер жакка киришип, 2 КАМАЗ, 1 миксер, 2 погрузчик анан жана курган объектилердин полностью өрттөп, бирок апчтасын тегин өрттөп, элдер чыгып кетти дейт. Биз бүгүнкү күндө алсыз өкмөтпүзбү же алды өкмөтпүзбү? Алыбыз жетеби же жетпейби мындайларга? Бүгүн мен акимди жумуштан алам. Бүгүн алам жумуштан. Анан бүт барын биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал жерде жана бандиттер дагы бар дейт, башка нерселер бар дейт, фамилияларды мага айтып атат. Ошолордун барын биз териштиребиз азыр. Мен ошо элден абдан суранат элем. Биринчиден, ошо провокацияга эл барбасын. Себеби провокацияга айрым адамдар элибизди алып барып атат ошо жерде. Атайын провокация кылып болбогон нерселерди айтып атат. Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарынын ортосунда суга байланыштуу чыр чыкты. Окуя Баткен областынын Сох анклавы менен чектешкен суу башы айылында болгон. Сууну ачуу үчүн насос станциясына барган мотористти кошуна өлкөнүн Шархабад айылынын тургундары сабап салып, азыр ал ооруканада. Ширеч насостук станциясы жайгашкан жер Кыргызстанга таандык, бирок ал Сох анклавынын ичинде. Бул маселеге байланыштуу бүгүн эки өлкөнүн өкүлдөрү жеринде жолугушту. Анда Сох районунун прокурору станциянын кызматкерин сабаган Өзбекстандын 4 жаранына кылмыш иши козголуп, камакка алынарын убадалады. Ошондой эле ал насостук объектинин иши жана анда эмгектенгендер Өзбекстандын чегарачылары тарабынан кайтарууга алынат деп билдирди. Индира Жолдубаева башкы прокурорлук кызматтан алынды. Буга байланыштуу чечимди бүгүн жогорку кеңештин депутаттары көпчүлүк добуш менен кабыл алышты. Жалпы жыйында Индира Жолдубаеваны иштен алууга 105 эл өкүлү макулдугун билдирип, экөө каршы чыкты. Алар Алы Карашев менен Асель Кодурановалар. Парламенттин отурумуна Индира Жолдубаева катышкан жок. Ал жогорку кеңешке кат жолдоп, маселени ансыз эле карай берүүнү сураныптыр. Депутаттарга президенттин аппаратынын башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев мамлекет жетекчисинин сунушу боюнча баяндама жасады. Анда прокуратура өз милдетин так аткарбай, адам укуктарын одоно бузганы айтылды. Башкы прокурордун тагдыры чечилген жыйындан Акмарал Сабаттардын репортажы. Парламенттин бүгүнкү отурумунда 6 маселе каралмак. Ал эми башкы прокурорду иштен алуу боюнча суроо күн тартибине киргизилген эмес. Аны кароо боюнча президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаевден сунуш түшүп, ага депутаттар макул болушту.
Отурумга президенттин аппараттын жетекчиси Мухаммедкалый Абылгазиев келип, өлкө башчынын сунуштамасы боюнча баяндама жасады. Анда Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу үчүн бир топ жүйөлөр келтирилген. Негизгилери күнөөсүз тараптарга карата козголгон кылмыш иштери боюнча эч бир кызмат адамынын жоопкерчилик тартпаганы, тармакта коррупция менен күрөшүү жеткиликтүү жүрбөгөнү, башкы көзөмөл органынын жетекчиси катары алдына коюлган милдеттерди так аткара албаганы көрсөтүлгөн. Акыркы жылдары кызмат адамдарынын коррупциялык укук бузууларына карата укук коргоо органдарынын тандап чара көрүүсү, ошондой эле кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууда жарандардын укуктары менен эркиндиктери бузуулар азайбай эле ал тургай өсүп жаткан тенденциясы коомубуздун туруктуулугуна, экономикасынын өзөгүнө доо кетирет. Кыргыз Республикасынын президентинин дарегине жарандардан прокуратура органдарынын аракеттерине же аракетсиздигине көптөгөн даттануулар келип түшүүдө. Тергөөнүн жана иштерди соттордо кароонун жүрүшүндө жарандардын укуктарын бузуулар көп санда болуп жатса да, бир да укук коргоо органынын кызмат адамы жаранды мыйзамсыз жоопкерчиликке тарткандыгы үчүн жооп бере элек. Бүгүнкү прокуратура органдары көзөмөлдөө органынан адамдардын укуктардын бузууларды тастыктаган статистика органына айланып, укуктарды жана эркиндиктерди одоно бузууларга жол берип жаткандыгын бардыгыбыз билебиз. Алгач суроо жоопко деп 30дан ашуун депутат жазылып, бирок отурумга башкы прокурордун өзү келбегендиктен кимден сурайбыз деген суроо жаралды. Айрым парламентарийлер Индира Жолдубаева жок эле талкуулай берели дешсе, кээ бирлери суроо жоопту токтотуп, анын ордуна сунуштарды берип эле маселени добуш берүү менен чечели деп чыгышты. Бир бол фракциясы болсо өз ара акылдашууга 5 мүнөттүк тыныгуу сурады. Жыйынтыгында талкуусуз эле добуш берүү чечими кабыл алынды. Биринчи кезекте прокуратура башкы эсерлик функциялардан качыш керек. Ал көзөмөл функциясын унутпаш керек. Экинчиден, прокуратуранын акыркы жылдары прокуратура биз төмөн түшүрүп таштадык. Эч кандай укугу жок. Мына аз болгонсу бүгүнкү күндө алар салык текшерүүнү текшеребиз деген аракет жасап атат. Бул болбогон нерсе. Алар текшерүүчүнү текшериш керек. Ошондуктан мен сунуш кылып атам, биринчи кезекте ушул мурунку башкы прокурор акыркы 5-10 жылда козголгон иштерди кайрадан текшериш керек, кыскартылган иштерди кайра текшериш керек, андан бир жыйынтыкка кириш керек да. Мына акыркы 8 жылда бир дагы генералдык прокурор таза кеткен жок. Акыркы 8 жылда 3 башкы прокурор соттолду. Бирөөнө дагы чалабулай иш козголду. Тарыхта мындай боло берсе анда бул кызматты жоюп коюуга туура келеби же келбейби? Прокурор өзүнүн функциясын так аткарыш керек. Эч ким давление кылбаш керек. Теги саясатчыга бул саясатчыга кылмыш ишин козгогун депчи. Ал өзүнүн функциясын өзү аткарып, аткара албай калганда өзү кетип калгандай шарт түзүп бериш керек. 656 дел были возбуждены незаконно ли? Никто не ответил за сломанные судьбы простых граждан, их подорванное здоровье, страдания их семей. Жекеле генералдык прокурор эмес, бир кенедей кылмыш иши мыйзамсыз козголсо, ошону козгогон следователь дагы, ошо уруксат берген прокурор дагы ушу генералдык прокурор менен чогуу жумуштан бошолуш керек. Андан кийин алардын мыйзамдын астындагы жоопкерчилигин баарыбыз карашыбыз керек. Адамдардын тагдыры менен, саясатчылардын тагдыры менен ойноп атканда, ушул жерде чиренип отурушкан. Бизге каяш айтып, тим эле титиреңдеп. А эмне үчүн биз алардын эң чоң жазасы катары отставкага кетирип коюшубуз керек? Мындай болбош керек. Алар буга чейин жасаган иштерине канча адамдын тагдыры менен ойносо, саясий заказдарды кандай аткарып келген болсо, ошонун баарын азыр жооп берсин. Былтыр ушул жерге 2 жолу келген. Биринчи генералдык прокурордун отчету боюнча, анан Белизгейт боюнча. Суроолорду ошондо бериш керек болчу. Бүгүн ак иши кетип атканда, ак ишинин тагдыры чечип калганда, суроо берип аны жемелегендин өзү бул туура эмес болуп калат. Ошондуктан генералдык прокурордун отчетун жан келген прокурор берет. Закондо ошондой жазылуу. Ошондо биз акыл насаатыбызды кеңешибизди ошондо берели. Мындан ары андай кайталанмасын деп. Атамекен фракциясы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын ишмердүүлүгү боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрүп чыгышты. Бул сунуш боюнча фракциянын атынан расмий кайрылуу түшкөндө гана добушка коюла турган болду. Ал эми башкы прокурорду кызматтан алуу боюнча добуш берүүдө жыйынга катышкан депутаттардын 105-и макулдугун берсе, 2 эл өкүлү каршы чыкты.
Акмарал Сабатар, Нурбек Капаров, НТС. Кыргызстандын 15-чи башкы прокурору ким болот? Учурда бир нече талапкердин ысымдары аталууда. Ал эми ушул кезге чейин көзөмөл органын башкаргандар эмнеси менен элдин эсинде калды? Мурдагы жетекчилердин ичинен эң азы 1 күн жана эң көп 7 жыл иштеген башкы прокурорлор бар. Аталган мекемени башкарган 14 жетекчинин ичинен 7 кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 4 соттун чечими менен эркинен ажыратылган. 3-чү жолу башкы көзөмөл органынын жетектөө вазипасы айымдарга берилди. Мурдагы башкы прокурорлордун көпчүлүгү иш менен эмес, чыры менен коомчулукка белгилүү. Алар тууралуу кызыктуу фактларды Нурзада Сыдыкбекова токтоду. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин 27 жылдын ичинде башкы прокуратураны 14 юрист башкарды. Алгач 1991 жылы көзөмөл органды жетектөө вазипасы аязатына жүктөлүп, Чолпон Байекова мекемени 1993 жылга чейин башкарып турган. Деген менен Байекова айым прокурор катары эмес, Конституциялык соттун төр айымы болуп 14 жыл иштеген учурда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча көптөгөн сын пикирлерге кабылган. Жогорку кеңеши Кыргызской республики. Андан кийин башкы прокурорлук кызматка келген Асанбек Шаршыналиев өлкөнүн тарыхында эң көп иштеген жетекчи катары элдин эсинде калды. Ал Конституцияда көрсөтүлгөн башкы прокурордук ыйгарым укуктарынын 7 жылдык мөөнөтүн толук иштеген жалгыз жетекчи. 2000 жылы Кыргызстан прокуратурасын башкарган Чубак Абышкаев бул кызматта 2 жыл иштеди. Абышкаев 2002 жылы Аксы окуясына байланыштуу жумушунан бошотулуп, кийин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлөнгөн. Анын ордуна жогорку кеңештин азыркы депутаты, юридика илимдеринин кандидаты Мыктыбек Абдылдаев келип, 3 жыл бою башкы прокуратураны жетектеген. Салмактуу, тажрыйбалуу саясатчы кийин президенттик администрациянын башчысы болууга жетишип, 2 жылдан кийин парламентке эл өкүлү болуп шайланган. Биз бүгүн ошо биздин коллегаларды угуп, анан жыйынтыктоо фазасына өтөлү дегенбиз. 2005 жыл башкы прокуратура үчүн жетекчилик тез алмашкан жыл болду. 23 мартта башкы прокурор болуп дайындалган Мурат Суталинов бул кызматты 1 күн гана аркалаганга жетишти. Анткени кийинки күнү өлкөдө март ыңкылабы болуп, Аскар Акаев бийликтен кулатылган. 5 жыл өткөн соң УКМКнын жетектеген Мурат Суталинов апрель окуясы боюнча айыпталып, эркинен ажыратылды. Коомчулукта бульдозер деген атка конгон Азимбек Бекназаров март ыңкылабынан кийин башкы прокурорлукка дайындалып, бул кызматта 2005 жылдын апрель айынан сентябрга чейин отурду. Ал көзөмөл органды жетектеп турганда коррупция боюнча бир топ аткаминерлерге 100дөн ашуун кылмыш иши козголгону менен анын бирөө да камалган эмес. Сүйлөттүрүп талкууга чыгат. Азимбек Бекназаров кызматтан алынгандан кийин башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп Бусурманкул Табалдиев дайындалып, ал 1 ай гана иштеген. Ал кеткенден кийин бул орунду Камбарал Конгантиев ээлеп, коомчулукта ал жетектеген 1,5 жылга жакын убакыттын ичинде коррупция күч алып, буйрутма киши өлтүрүүлөрдүн бети ачылбай, уюшкан кылмыштуулук өсүп кетти деген сындар айтыла берип, кызматынан кол жууган. В Уголовно-процессуальном кодексе статья, которая называется «Тайна следствия». 2007 жылы анын ордуна Элмурза Сатыбалдиев келип, 2009 жылы отставкага кеткен. Ошол жылдан тарта 2010 жыл ыңкылапка чейин бул кызматта Нурлан Турсункулов иштеп турду. Ал апрель окуясы боюнча айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Андан кийин башкы прокурорлук Байтемир Ибраевка буйруган. Ал жарым жыл иштеген соң көзөмөл органын Кубатбек Байболовко өткөрүп берген. Байболов 1 жыл иштеген соң Альфа Телекомдогу чатактын айынан кызматынан алынган. 2011 жылы башкы прокуратуранын жетектөө вазипасы кайрадан айымдарга берилип, бул кызматка Аида Салянова келген. Анын убагында жогорку кеңештин депутаттары менен бир топ аткаминерлерге кылмыш иши козголгон. Темир айым деген атка конгон Аида Салянова көзөмөл органын 4 жыл жетектеп, кызматынан кеткен соң жогорку кеңештин депутаты болуп шайланганда, ага карата да кылмыш иши козголуп, сот өкүмү чыкты. Сот реформасы канча жылса, баарыбыз жакшы билебиз, ошончо мамлекет өнүгөт. Башкы прокуратуранын жетектеген 14 адамдын ичинен 7 бир да жолу прокуратура органдарында иштебептир. Дагы 7 кылмыш жоопкерчилигине тартылса, анын 4-өө эркинен ажыратылган. Бүгүн парламент тарабынан кызматынан алынган Индира Жолдубаева өлкө тарыхында эң жаш башкы прокурор катары эсте калды. Индира Жолдубаеванын кызматтан алынышы менен кийинки 15-чи башкы прокурор ким болот деген суроо жаралууда. Учурда бир катар талапкерлердин ысымдары аталууда. Алардын арасында башкы прокурордун учурдагы 1-чи орун басары Бөкөнбай Казаков, учурунда ушул эле кызматта иштеген Темирбек уулу Бекмамат жана Ош областынын прокурору Айбек Турганбаевдин аттары бар.
Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Учурунда Бакиевтерге таандык болгон ВИП шаарчадагы 48 коттедждин арзан сатылышы боюнча мүлктү башкаруу фондусунун мурдагы төрагасы Болсунбек Казаков камакка алынды. Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, Казаков кызмат абалын аша-чаап пайдаланган, менчиктештирүүнү ишке ашырууда кызматы мыйзамсыз колдонгон деген беренелер боюнча айыпталууда. Тергөө учурунда 48 коттедждин наркы негизсиз төмөндөтүлгөнү аныкталды. Эскерте кетсек, былтыр күзүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусу тарабынан Бишкектин четиндеги ВИП шаарчадагы 48 коттедж 142 миллион сомго сатылган. Анын баштапкы баасы 242 миллион сом деп белгиленген. Бирок сатыкка 9 жолу коюлуп, кардар чыккан жок деген жүйө менен объекттин наркы төмөндөтүлүп турган. Учурунда Болсунбек Казаков баары мыйзам чегинде болгонун айтып, баалар жасалма түшүрүлгөн деген маалыматты четке каккан эле. Азыр мурдагы аткаминер убактылуу кармоочу жайда. Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын кароосунда. Бишкек жылук электр борборундагы аварияга тиешеси бар аткаминерлер кызматтан гана кетпестен кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек. Мындай пикирлерин бир катар депутаттар айтышууда. Ошондой эле алар ЖЭПти модернизациялоого байланыштуу суроолорго дагы толук жооп табылышы керек дешет. Кечээ Муно Сапар Исаховдун сунушу менен электр станциялар ишканасынын башкы директору Узак Кыдырбаев жана Улуттук энерго холдингдин төрагасы Айбек Калиев кызматтан алынган. Аталгандардын биринчиси өткөн жумада УКМК тарабынан камакка алынса, экинчиси атайын кызматка суракка чакырылууда. Өкмөт башчы чечими менен кечиккен жокпу? Мирбек Айтикеев суроо салды. Кечээ күнү Улуттук энерго холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиев кызматынан бошотулду. Мындай чечимди премьер-министр Сапар Исаховдун сунушу жана анын өзүнүн арызынын негизинде мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду чыгарды. Жыл башында Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, суук күндөрдө шаардыктарга 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган ТЭЦке карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллар максаттуу сарпталганбы деген суроолорду жаратты. Мындан улам башкалар турсун өкмөттү кураган башкаруучу партиянын депутаттары да жетекчилерге карата чечимди кечикти деп эсептешет. Коррупциялардын чети чыгып атат, казыр көрүп атасыздар. Муну баарын тең мурунтан көзөмөлгө алыш керек болчу. Себеби бул единственный биздин түндүк жактагы жылуулук жана электр энергия бере турган централь. Ушунун жумушуна кайдыгерлик көз караш болгон. Анан ошол быйылкы кышка келген авария көрсөттү. Албетте биринчи иретте шаардыктардан кечирим сурап, үшүгөн, шишиген үчүн анан оперативдүү түрдө чара көрүш керек болчу. Анан эми бүгүн четтен бирден экиден болгондо дагы мен ойлойм эл дагы депутаттар дагы буга Ага утурлай эле премьер-министр Сапар Исаков тапшырылган милдеттерди талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн бир нече кызматкерлерге катуу сөгүш жарыялады. Алсак өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскуловго, анын орун басары Азамат Оморовго, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директорунун орун басары Болот Жусуевке чара көрүлмөй болду. Парламентарийлер муну өкмөттүн отчет берер алдында актануусу катары баалашууда. Авария болгондо күнөөлүү адамдар биринчиден ошол жетекчилери түздөн түз тиешеси бар жетекчилердин орун ээлеп турган ордун караш керек болчу. Азыр мына өкмөттүн отчету келатканда бир какой-то бир коргонуу сыяктуу чечим болуп көрүнүп атат бизге, например. Биз мынакей ишти аткардык дегендей кылып. Мен ойлойм, бул кичине кечигүү менен аткарылып. Эл өкүлдөрү жепке алынган 386 миллион долларлык кредиттин пайдаланышы, кышка болгон даярдыктын жоктугу үчүн кызматтан алуу менен чектелүүнү сынгалышууда. Алардын пикиринде бул ишке тиешелүүлөрдүн бардыгы мыйзам алдында жооп бериши керек. Билесиздер, депутаттык комиссия түзүлгөн, депутаттык комиссия аягына чейин иликтеп аз калды. Алын дагы күтүшүбүз керек. Ал дагы бир ойлойм жакшы натыйжага келип жыйынтык чыгарат деп. Өкмөт деле комиссиясын түзгөн, ал дагы натыйжасын чыгарды, кандай чыгарды мына отставка менен чектетип койду. Бул туура эмес да. Бул деген иликтеп чыгып чындыгында эгерде күнөөсү болсо, күнөөсү бар деп таап депутаттык комиссия аныктап чыкса, сөзсүз түрдө күнөөгө тартыш керек. Эң негизгиси бу жерде жетекчи Калиев, националдык холдинг жетекчиси болуп, ал жооп бериш керек. Андан тышкары мына электр станция ТЭЦтин тармагын, чарбасын электр станция карайт, ал дагы жетекчи толук кандуу эмне үчүн анчалык жакшы иш алып барбаганда бул да толугу менен жооп бериш керек.
Буга чейин электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Озак Кыдырбаев, техникалык директору Алмаз Жусупбеков жана ТЭЦти модернизациялоону башкаруу боюнча тобунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов УКМК тарабынан камакка алынган. Ал эми Айбек Калиев 2 жолу атайын кызматка суракка чакырылган. Мирбек Айтикеев, Александр Симонов, НТС. Түркиядагы кыргызстандык мигранттар укуктук жардамга муктаж. Анткени мекендештерибиздин көбү жумуш таап берүүнү убадалап, ара жолдо калтырып кеткен фирмалардын курмандыгына айланууда. Бул тууралуу Анкара шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууга Түркиянын ар кайсы шаарларында иштеген эмгек мигранттары жана студенттер катышты. Анда президент эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча комиссиялардын токтоп калган иштери кайрадан жанданарын билдирди. Ал эми мекендештер көтөргөн маселелер боюнча президент тиешелүү органдарга тапшырма берип, өз көзөмөлүнө алууну убадалады. Анкара шаарынан Миржан Балыбаевдин репортажы. Президент Сооронбай Жээнбековдун расмий сапарынын экинчи күнү Түркиядагы кыргыз диаспорасынын лидерлери менен жолугушуудан башталды. Гүлзура Жумакунова Анкара университетинин профессору. Түркияда 24 жылдан бери жашап эмгектенип келет. Илимпоз Тилчи 7 жылда жараткан кыргыз-түрк сөздүгүн жана Токтогул акын тууралуу 6 тилде жазылган китебин жана башка эмгектерин президентке белек катары тартуулады. 6 жылдык ишиңизде ийгилик каалайм. Ылайым кыргыз бул 6 жыл үчүн илгерилештин, өнүгүштүн жылы болот деп эсептейм. Чоң рахмат. Бул эки элдин ортосундагы достукту бекемдей турган эмгек чоң эмгек. Айрыкча мына түрк жана кыргызча сөздүк абдан чоң эмгек. 7 жыл дедиңерби? Кудай кааласа эмгегиңизди баалайбыз, Кудай кааласа. Рахмат. Кудай кааласа. Бул жактагы мекендештерибизди негизинен эмгек мигранттарынын укуктары, паспорт жана иштөөгө уруксат алуу маселелери түйшөлтөт. Соңку жылдары Түркияда маянасы жогору жумуш таап берүү убадаларына ишенип, бул жака келип, кыйын кырдаалга туш болгон мекендештер көбөйдү дешет кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү. Акыркы убактарда биздин жаштардын көбү эле агып келип, баягы ишсиздиктен улам үй кызматтарында иштеген кыздарыбыз, аялдарыбыз болуп атат. Анан маданияттуулук деген өтө жакшы нерсе да. Мен бул боюнча тышкы иштер министрибиз менен ички иштер министрибизге да кайрылат элем. Бул иштер боюнча ийгиленип, журт дышына чыгып аткан кыздарыбызга кичинекей бир контролдук кылып, тил билеби, билбейби. Анан мен сизге да кайрылдым эле, элчибизге. Жанакы Ош базарларында, же болбосо башка базарларда, радиодо үзүлдөрдө ким эле Турцияда $1000 иш таап беребиз дегендерди тыйсаңар экен. Ушунчалык уялып жүрөбүз. Кээ бир тарбиясыздарыбыз бар экен, болот экен да, 5 кол барабар эмес. Бул маселелердин айрымдары чечилүү алдында турса, башкалары боюнча иш жүрүп жатканы айтылды. Жазып алдык, буга да тапшырма беребиз. Мында карап чыгалды. Бирок туура айтасыңар, биздин органдарда атайын иштей турган өзү бар бизде отделдар. Отделдар бар органдарда. Ошто караш керек, значит, буну карап айтат. Бул боюнча да барганда мен тапшырма берем, жана буну көзөмөлгө алабыз. Ушул боюнча, реклама боюнча, жана фирмалар боюнча буюрса. Мекендештер менен баарлашуудан кийин президент Түркиянын өкмөт башчысы Бинали Йылдырым менен жолукту. Буга чейин түрк премьер-министри менен Сооронбай Жээнбеков министрлер кабинетинин башчысы болуп турганда жолуккан. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугушууда. Парламент спикери Түркияда билим алган кыргызстандык студенттерге стипендия төлөө мындан ары дагы улантыла берерин белгилеп өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков Анкара шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы көчөдө орнотулган улуу жазуучунун эстелигине барып гүл койду. Айтматовдун бул айкелин орнотуу демилгесин Түрк баш калаасынын мэриясы колдоп, ал үчүн жер тилкесин жана каражат бөлүп берген. Бюстун автору кыргызстандык скульптор Чыңгыз Шакеев. Президент Жээнбеков Анкаранын мэри Мустафа Тунга бул эстеликти орнотууга жардам бергени үчүн ыраазычылыгын билдирди. Сизге рахмат чоң. Сизге чоң teşekkür ederiz. Көчөнүн аты дагы Чыңгыз Айтматов бульвар. Миржан Балыбаев, Алтынбек Каныбек уулу, Анкара, Түркия.
Президент Сооронбай Жээнбеков Түркияга болгон расмий сапарын жыйынтыктап бүгүн Брюссель шаарына барды. Бельгияга болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында өлкө башчысы Европа биримдигинин институттарына барат. Ал жакта Европа Союзунун тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини, Европа комиссиясынын жетекчиси Жан-Клод Юнкер, Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск жана Европа парламентинин башчысы Антонио Таяни менен жолугушат. Унаалардын жеңилдетилген шартта кайрадан каттоого келгендер узак кезекке нааразы. Айдоочулар машинасын арзан каттатабыз деп бир күн кечке күтүп жаткандыгын айтышууда. Кишинин көптүгүнөн адистер баарын тейлегенге жетишпей жатышат. Транспорт каражаттарын каттоо департаментинин бир эле бөлүмү бир күндө 600дөн ашык айдоочуну кабыл алууда. Белгилей кетсек, акылдуу шаар долбоорун киргизүүнүн алдында унааларды кайра каттоонун баасы 2-3 эсеге төмөндөтүлүп, 3 айлык кампания жарыяланган. Рахат Жаныбекова улантат. Автоунааларды жеңилдетилген шартта кайрадан каттоого келгендердин саны аябай көп. Учурда бул жерде унаалардын кезеги 1 чакырымдан ашат. Ар бир айдоочу бери дегенде эле кезегин күтүп 3 саат убакытын кетирүүдө. 2 сааттан бери турабыз. Карагыла тете арчагын, көчө чыгып кетти. Ушугантип болду. 2 киши иштеп атат бу жердечи. Саат 9-та келгенбиз. Кезек күттүк. Мына машинанын баары жактан бери тизилип турушат. 100дөн ашык машина турат, кезек күттүк. Желательно, чтобы специалистов побольше было, чтобы очередь быстро проходила. Маргачы, мисалы, районго өзүнчө болуп койсо болмок да. Бирбей мезгил азыр оформление арзандады эле. 2 күндөн бери ушундай болуп атат. Өткөн жумадан бери ушундай болуп атат. Бир эле специалист иштеп атасыздарбы? Жок, үчөө. Экөө карап атат, бирөө жазып атат, жетишпей атат. Аябай көп болуп атат машина. Күнүнө канча машина кезектенип отур? 500, 600, 700 чейин болот. Буга чейин автоунааны кайра каттоо 20 мүнөттөн ашык убакытты албайт деп айтылган. Бирок унааны текшерүүдөн өткөрүп, документтерди тапшырып, жаңы техпаспорт алганча бир күн кетип жатыптыр. Это полный беспредел. Они могли бы нанять больше сотрудников. Башаламан болууда. Унааларды текшерүүдө бир гана адис кантип жетишсин. Жеңилдетилген кампания баштаганына жараша, адистердин дагы санын көбөйтүшпөйт беле. Биз жөн гана унааны каттаганда бир күнүбүздү кетирип жатабыз. 1000 сомго арзаныраак кылыптыр эми. Билбейм, ал мынчалык очередь кармалып турганына мындайча айтканда стоит или не стоит дегендей да. Ошондой эле айдоочулар автомобилди кайра каттоонун баасы анчейин арзандабаганын айтып нааразы болушууда. Анткени унаанын көлөмүнө жараша каттоонун наркы 500 сомго чейин болору айтылган. Бишкектеги транспорттук каражаттарды кайра каттоо департаментинин жетекчилиги бекитилген сумма менен иш алып барып жатабыз дейт. Өзү негизи жанагы свидетельствонун өзгөчө белгилерине исла буу деп коебуз. Мурун колдонулган номерди жазабыз. Анан жаңы жарандын покупательдин фамилиясы ИНН жазылат. Анан государственный номер, знак. Ошол өзгөчө белгилерине коюлган убакта 350-400 сом, 500 сомго чейин гана төлөнүп атат. Анан ошол боюнча налог төлөгөндөр, транспорттун налог төлөгөндөр, анан техпаспорт номер төлөгөндөр ошондой нааразычылык билдирип атат. Автоунааларды жеңилдетилген шартта кайра каттоо кампаниясы башталганына 9 күн болду. Бул аралыкта 9000ден ашуун унаа кайрадан катталган. Бишкек шаарында эле 2500 транспортка жаңы техникалык паспорт берилген. Эскерте кетсек, ишеним кат менен сатылган унааларды кайрадан каттоого каралган жеңилдик 3 ай бою күчүндө болот. Маалыматтар боюнча автоунааны каттоо кымбат болгондуктан өлкө боюнча 200 миңден ашык айдоочу унаасын ишеним документ менен айдап жүрүшөт. Адистер мындай жол менен сатылган унаалар кийин айдоочуларга көйгөй жаралышы мүмкүн экенин эскертип, темир тулпарларын өз атына жаздырууга чакырып келишет. Анткени акылдуу шаар долбоору ишке кирсе, жол эрежесин бузган айдоочу эмес, автотранспорт кимге катталса, ошол жаран айыппулду төлөөгө милдеттендирилет. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргызстанда ичкиликке берилген аялдардын саны өсүп жатат. Республикалык наркология борборунун аялдар бөлүмүнө күнүнө кеминде 2 бейтап кайрылат экен. Дарыланууга муктаж айымдардын арасында 60 жаштан тарта 18 жашка чейинки кыздар да бар. Былтыр өлкөдө аракка берилип кеткен 3000ден ашык жаран каттоого алынган. Бирок көпчүлүгү илдетин жашырып, анонимдүү же менчик клиникаларда дарылангандыктан так санын айтуу кыйын. Аны менен катар дарыгерлер өлкөдө психотроптук заттарга көз каранды өспүрүмдөр көбөйүп жаткандыгына коңгуроо кагышууда.
Республикалык наркология борборунун аялдар бөлүмүнө күнүнө 2-3 бейтап кайрылат. Ичкиликке берилип, анын артынан сая түшкөндөрдүн арасында 60 жаштагы байбечелерден тарта 18 жашка чейинки бийкештер бар. Атын ачыктагысы келбеген бул бейтап 55 жашта. Ичкиликке ал студент кезинен эле бериле баштаганын айтат. Алгач курбулары менен жөн гана шаан шөкөт үчүн ичип, акырында аракка көз каранды болуп калган. Учурда анын үй-бүлөсү бар, бирок алкоголсуз жашай албай калганын айтат. Союз кезинде, студент кезибизде кичинеден байгандай чоң майрамдарды аз-аздан алчубуз. Азыр эми бизде да мындай возраст келди да, той тамашага барабыз, ошондон кичинеден ичебиз. Анан эртеси башыбыз ооруйт, анан башыбызды жазып коелу деп ошентип ичип, ичкениме 1 жумадай болду. Улам-уламдан башым ооруп. Анан бирди ичкенден кийин баягындай жибип каласың да, дагы ичкиң келипчи. Анан ошол убакта бүт нерсени унутасың, мээңге де иштебеген точкаларың иштеп, анан дагы деп анан ошентип анан кээде көбөйүп кетет да. Ак халатчандар Кыргызстанда аялдар арасында ичимдикке берилгендердин саны жылдан жылга өсүп жатканын айтышат. Баш каладагы наркологиялык борбордогу аялдар бөлүмүндө алгач 15 орун болгон. Бирок аракечтердин көбөйүп жатканына байланыштуу кошумча дагы 5 орун ачылган. 2017-жылы эле аракка берилип кеткендердин жалпы саны 3161 деп катталган. Бирок бейтаптардын көпчүлүгү илдетин сыр сактап, анонимдүү же менчик клиникаларда дарыланышат. Мындан улам так статистиканы алуу кыйын дешет врачтар. Биздин отчетубуз боюнча, мисалы 2016 501 болсо, 2017 жылы 606. Акырындап көбөйүп атат. Негизги орун симптому бул көз карандылык. Кичинеден ичип отуруп, анан көнүгүү пайда болот. Көнүгүүдөн барып, анан кийин көз карандылык пайда болот. Көз карандылык пайда болгондо ал биякта мээден гана сени башкарып турат, ич деген. Ооруканага спирт ичимдиктерине берилген бардык эле бейтаптар өз эрки менен кайрыла бербейт. Көбүнчөсүн үй-бүлөсү, жакындары алып келет. Адистер аялдардын ичкиликтин торуна илинип калышына үй-бүлөдөгү жана коомдогу ар кандай көйгөйлөр себеп болууда дешет. Аракта берилип кетишинин себептери абдан көп. Мисалга алсак, күйөөсү тыштап кетсе, же болбосо бирөөсү үйүндөгүлөрдүн каза тапса, же болбосо ажырашуу процесси болуп атса, какой-то үйүндө проблемалар возникать эткенде, ошондо арактан жардам катары же болбосо проблеманы чечүү катары ошого аз-аздан берилип отуруп, акырындап берип кеткенин сезбей калышат. Муну менен катар өлкөдө психотроптук заттарга көз каранды өспүрүмдөрдүн саны дагы өсүүдө. Бул көйгөй жыл сайын күчөгөн менен аны чечүү жолдору жок болуп жатат дешет ак халатчандар. Республика боюнча өспүрүмдөр үчүн Бишкек жана Ош шаарларында 2 наркология борбору ачылган. Бирок бирөөсүндө дагы адистердин саны жетиштүү деңгээлде каралган эмес. У детей в большей степени преобладает. Көбүнесе учурда балдар ар кандай баш айландыруучу заттарды 12 жаштан тарта колдонушат. Айрымдары химиялык заттарды көңүл ачуу үчүн жыттарса, кээ бири муну үй-бүлө, чөйрөсүнүн арасында маселени чечүү жолу катары колдонушат. Бул акырында отуруп адатка айланып, кийин дарылоо кыйынга туруп калат. Андыктан маселени өршүтпөстөн ата-энелер балдарына тыкыр көз салышса туура болмок. Дарыгерлер дагы өспүрүмдөрдү жөн гана дарылап койбостон, аларды таксоманиядан калкалап, алдын алуу чараларын күчөтүшүбүз керек. Ал эми маселенин экинчи жагы клей, ацетон жана башка ушундай сыяктуу химиялык заттардын базарларда кеңири эле сатыкта турганы. Аны ар бир өспүрүм оңой эле сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан улам маселени жөнгө салуу үчүн соода сатык түйүндөрүндө көзөмөлгө алуу керек дешет адистер. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС. Ушун менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк НТС чекит KG сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.